Салам мекендештер, арбаңыздар, урматтуу мекендештер. Россия Федерациясына барып атканда телефонду, ноутбукту же планшетти погран службага көрсөтпөй койсо 7000 рубльга чейин айып төлөнөт, же болсо 15 суткага чейин погран служба кармаганга укугу бар. Ушул тууралуу төкпөй чачпай айтып беребиз. Сөз баштарынын астына кичинекей жарнама. Атайын сиздер үчүн биз Кыргызстандан үйлүү болсун деп, баатирлүү болсун деп курулуш компаниялар менен келишим түзүп, Москва жергесине сатуу бөлүмүн ачтык. Биринчи төлөмү жок. 5 жылга чейин рассрочка, айына болгону 59-60 миң рубльдан баштап алсаңыздар болот. Жашынакай условияларын сүйлөштүк. Москва жергесинен Марксистский метросунан сатуу бөлүмүн ачтык. Телефон номерин азыр жазып коем. Чалып, байланышып, үйлүү боло бериңиздер. Урматтуу мекендештер, Россия Федерациясында ФСБ уюму тарабынан границага келип аткан жарандардын телефондорун текшергенге толук укук алды деп бир нече массалык маалымат каражаттардан маалыматтар келип атат. Мекендештерден суроолор жаралып атат. Эгерде бизге тиешеси бар, тиешеси жокпу деп. Негизи ФСБ Россия Федерациясына буга чейин эле биздин мекендештерди, чет элдик жарандарды кирип атканда выборочно тандап туруп, телефонун карап турчу. Бул дүйнөлүк практика. Бул жалгыз эле Россия Федерациясынан эмес, бул негизи эле ар бир өлкөгө барсаңыздар дагы, эгерде атайын кызмат өкүлдөрү силерге көз карашы же болбосо кандай күнөө санап экстремизмге же терроризмге шектүү боло турган болсо, анда телефонду дагы текшергенге укугу бар. Бүт документтерди текшергенге жана ошол территорияга киргизбей койгондогу укугу бар. Бул дүйнөлүк практика болуп эсептелинет. Кыргызстанга келаткандагы чет элдик жарандар ошо аэропорттон эгерде кандайдыр бир подозренияга же кооптуу көрүнүш болсо, Кыргызстандагы атайын кызмат өкүлдөрү телефондорун алып текшергенге укугу бар. Бул дүйнөлүк практика болуп эсептелинет. Ошон үчүн коркпой этпей жок. Бул мыйзамдаштырып койгон себеби болгону орус жарандар септеген бул мыйзам баарына бирдей. Орус жарандар кээ бирөө тиги өзүнүн правасын качайт этип, орусча айтканда, көрсөтпөй ошолорго атайын дайындалган мыйзам. Ошол себептен мурда көпчүлүк мекендештердин телефондорун текшерип эле кайра киргизбечи, ошол эки адат кала берет. Ошол себептен Россия Федерациясына барып аткан негизи эле дүйнө жүзүндө бүт границаны пересекать атканда ошо телефондордо кокустан кооптуу материалдар болсо, алардын баарын өчүрүп, тазалап, анан кийин кирүү негизи эле абзел. Негизи эле телефондорго мындай начар сайттарды, ссылкаларды жана башка ошондой экстремистке көз караштуу уюмдарга, тиешелүү сайттарга кирүү бул жакшы эмес. Ошон үчүн сак саламат болуңуздар, эч кандай кооптонбой эле коюңуздар. Бул болуп келген, болуп келет жана мындан ары дагы боло берет. Сак саламат болуңуздар, бар болуңуздар. Урматтуу мекендештер, Кыргызстанга барыбыз эле тыйын которобуз, бирок ошону утуш менен которуңуздар. Компанион банкы 1 миллион сомду акция катары уюштуруп жатат. Ондогон техникалык белектер жана утуучуларга 100 миң сомдон байге катары 20 марттан баштап 30 июнга чейин акцияга катышууну чакырып жатат. Эң негизгиси компанион банктын приложениясынан тыйынды алыш керек же отделениясынан тыйынды алыш керек. Кимдин көлөмү көбүрөөк болсо, ошо 1 миллион рубльдик утуштун ээси болуп калат. Баары эле которосуздар, утуш менен которуңуздар.